Ben sözümün başında bir сын айтқым келеді. Мен қайсы өлкөдө, қай жерде сүйлөп атканын түшүнгөн жокмун. Биз Жогорку Кеңеш конституциялык мыйзам кабыл алганбыз. Кыргызстанда бардык иш-чаралар, болгондо да расмий иш-чаралар мамлекеттик тилде өтүш керек. Кыргыз тилинде. Мен түшүнгөн жокмун. Экинчи келгенде сахнага чакырып, мен ырчы эмесмин сахнага чыгып ырдай турган. Сахна деп айтылбайт бул жер. Урматтуу агайын туугандар, гимн боюнча мына биз ырдап атабыз. Мен Жогорку Кеңештин төрагасы катары айтайын. Биз гимнди өзгөртүшүбүз керек. Себеп дегенде биз Советтер Союзунан кутулган учурда, азаттыкты алган учурда биз гимнди жазганбыз. Ал учур өттү. Биз бүгүн өнүккөн, өнүгүп аткан, бакубат, кудуреттүү, келечектүү мамлекетте жашап атабыз. Андыктан биз гимнди өзгөртөбүз. Мына туун өзгөрттүк. Тилекке каршы бир тууну коюп коюптур, жетимсиретип бир 7 тууну коюп койсо болбок бул жерде сону кылып. Бирок биз гимнди өзгөртөбүз. Келечектүү, бакубат, күчтүү Кыргызстандын гимнин жазабыз. Мен бир жөнөкөй эле мисал айтайын. Биздин гимнди биздин жарандарыбыз ырдай алышпайт. Марш түрүндө жазылган. Bir учурда биздин президентибиз айтпай эле коеюн, бир өлкөгө барды дейт. Биздин гимнди ырдаганда таң таң дегенде дейт, куштар учуп кетти тарактап тургандар. Анан кийинки өлкөнүн тосуп алып аткан өлкөнүн гимнин ырдаганда сонун дейт, кайра куштар келип конуп калды дейт. Биз ошондой 5 жаштан 90 жашка чейинки ырдай ала турган жөнөкөй, татыктуу, жакшынакай гимн жазышыбыз керек.